Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырза жана Малайзиянын премьер-министри Дато Сери Анвар Ибрагим мырза Кыргыз Республикасынын президентинин жана Малайзиянын премьер-министринин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюшат. President of the Kyrgyz Republic, His Excellency Sadir Japarov, and Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dato Seri Anwar Ibrahim, signs the joint statement of the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Malaysia. Азыр пресса үчүн билдирүү жасалат. Now a press statement will be made. Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн биз боордош Малайзиянын урматтуу премьер-министри Анвар Ибрагим мырзанын Кыргыз Республикасына расмий сапарына күбө болуп жатабыз. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Малайзиянын кызматташуусунун тарыхында маанилүү эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Малайзиянын урматтуу премьер-министри Анвар Ибрагим мырзанын жана аны коштогон чоң делегациянын Кыргызстанга келиши болуп өткөн сүйлөшүүлөрүбүз Кыргыз-Малайзия эки тараптуу кызматташуунун тарыхындагы жаңы барагынын ачылышын белгилейт. Бүгүн биз урматтуу премьер-министр менен бирге эки тараптуу кызматташуунун учурдагы абалын жана мындан ары өнүгө турган дараметин кеңири талкуулап, кызматташуунун жаңы багыттары боюнча пикир алмаштык. Атап айтканда, айыл чарба, туризм, энергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, тоо кен, инфраструктура, маалымат технологиялары, халал индустрия жана экономиканы өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшүүлөр болду. 1992 жылы дипломатиялык байланыштар түзүлгөндөн кийин эки өлкөнүн ортосунда бир нече ийгиликтүү иш аракеттер жүргүзүлүп, жаңы жетишкендиктерге алып келди. Бирок тилекке каршы кызматташуубуздун толук дарамети азыркы мезгилге чейин жакшы ачылбай келген экен. Андыктан кыргыз-малайзиялык достук мамилелерибизди кошумча практикалык мазмун менен толуктоодо атайын Кыргыз-Малайзия биргелешкен комиссиясынын ишин жандандыруу маселеси дагы көтөрүлдү. Аталган комиссиянын жанданышы эки тараптуу кызматташууга жаңы дем берерине тилектешпиз. Жолугушууда Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда түз аба каттамдарды ачуу боюнча талкуу орун алды. Бул долбоордун ишке ашырылышы эки өлкөбүздүн ортосундагы туризм, соода экономикалык, транспорттук жана логистикалык өнөктөштүктү жаңы жогорку деңгээлге чыгарары шексиз. Кыргызстан менен Малайзиянын ортосунда ийгиликтүү кызматташууну илгерилетүү максатында эч кандай карама-каршылыгы жок экендигин белгилеп кетсек болот. Бул жагдай эки тараптуу өнөктөштүктү жогорку деңгээлге чыгарууда маанилүү негиз болуп саналат. Биздин жемиштүү жолугушуубуз Кыргыз Республикасы менен Малайзиянын ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу активдештирүү жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюу менен жыйынтыкталууда. Бул документ кыргыз-малайзиялык мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн жол картасы катары болуп калууда. Урматтуу премьер-министр мырза, сиздин Кыргыз Республикасына келгениңиз жана жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүңүз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Биздин кызматташтыгыбыздын дарамети толук ишке ашырылышына ишенем жана мен өз тарабымдан анын мындан ары өнүгүүсүнө керек болгон бардык күч аракетимди жумшоого дайыма даярдыгымды билдиремин. Чоң рахмат, урматтуу премьер-министр мырза, анда сөз кезеги сизде.
begin by saying rahmat. Рахмат деген сөздөн баштайм. Special thank you Өзгөчө ыраазычылык президент Мырза Жапаровга жолдойм жана кабинеттер министрлигине өтө биз үчүн сонун жолугушууну уюштурушту. Мен бул жакка келгенге биринчи жолу келип жатам. Мен бул мүмкүнчүлүккө өтө ыраазычылык болуп жатам. Эки тараптуу жолугушуубуз өтө жемиштүү болду деп ойлойм. Мен сиздин чын дилиңизден айткан сөзүңүзгө толук ыраазымын. Ойлоруңузду жана идеяларыңызды айтканыңызга ыраазымын. Кыргызстан өтө маанилүү өлкө биз үчүн. Биздин региондо бул vast experience in dealing with your big neighbors. Чоң ири коншуналары бар өлкө катары эсептелет. Кытай жана Орусия өлкөлөрү менен кошуна өлкө. Биз дагы бул өлкөлөр дагы биз менен кошуна жана биз менен биз дагы ошондой жакшы мамиледебиз. Биз инвестиция жөнүндө сүйлөштүк. Мен айтып кеткендей, башында өтө ылдыйкы деңгээлден баштаган, анан 300% көрсөткүчкө жетип, өтө чоң соода жана инвестиция боюнча мамилебиз күчөгөн. Биз тараптан биз кайтып келебиз. Жеке менчик секторго көңүл бурабыз, өзүбүздүн көңүлүбүздү ушул эки тараптуу мамилелерге бөлөбүз. Президент жана премьер-министр экөөбүз ушундай форматта кол койдук. Бул мурда болуп жүрбөгөндөй нерсе. Анткени бул президент Садыр Жапаровдун демилгеси деп ойлойм. Индустрия, халал индустриясын биз сүйлөп кеттик. Бул жерде чоң потенциал бар. Ислам жана диний иштер боюнча биздин министр менен чогуу муну сүйлөштүк. Бул өтө маанилүү департамент. Бул халал өндүрүмдөрдү сертификациялоо боюнча жооп берген министрлик. Жана бул уюм соода жана экспорттор боюнча тиешелүү. Сиз жана биздин айтып кеткен Таблиг хадж деген уюмду айттыңыз. Хадждарды уюштуруу боюнча фонд, авиарейстер боюнча чоң рахмат. 5-чи эркиндикти бергениңизге чоң рахмат. Биз өзүбүздүн авиа компаниялар менен сүйлөшүп, биз жок дегенде биринчи тегеректеги учууларды уюштурууну сүйлөшөлү. Башында башташ үчүн жумасына бир жолуудан баштап көрөлү. Биздин тажрыйба жактан карасак, көпчүлүк өлкөлөр туризмди жана сооданы күчөткүлөрү келет. Студенттердин арасында, мамлекеттик органдардын арасында кызматташууну күчөткүсү келет. Бүгүн эртең менен эки тараптуу жолугушуубузда биз силердин студенттериңерди кабыл алууга даяр экендигибизди айттык. Малайзияда окуганга жана ошол эле кезде биздин профессорлор жана студенттер жана изилдөөчүлөр бул жакка келип, көз караштарын алмашса, тажрыйбаларын алмашса жакшы болот. Анда урматтуу президент, мен үчүн бул өтө маанилүү сапар. Биздин негизги министрликтер менен чогуу келдик. Бул дагы необычный, бул дагы көп жолу болбогон нерсе. Көбүнчө премьер-министр өзү эле келет. Биз азыр көпчүлүк ключевой министрликтерди ала келдим. Сиздин тышкы министрлер дагы барган биз жака. Бул биздин силер менен иштешүүгө болгон терең кызыкчылыгыбызды көрсөтөт.
interest in this country. жана and бул the өлкөгө friendship болгон and the кызыкчылыкты support жана has been достукту жана given all those өз ара years. колдоону билдирет. And let me again say Ошондуктан rahmat. кайрадан айтып кетейин and your сизге жана сиздин коллегаларыңызга чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Көңүл кылгансыздарга.